эң башкысы иштеп болот. Алармандан келишим болгондон кийин сырткы импортко толук мүмкүнчүлүк бар. Ушул убакка чейин курулбайт. Негизинен Чаткал районунда 4 чоң компания ишин жүргүзүп атат. Кытайлар кайтса, бар акимдерден алып алга чечип бербейт деп койду. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү иш сапары менен Аксы, Алабука, Чаткал райондорунда болду. Облус башчысы алгач Аксы районундагы Ак Терек каналында жүрүп жаткан жумуштун ыргагы менен таанышты. Аталган жайда кайрадан жумуш жанданып, май айынан тарта каналды казуу, тазалоо иштери жүрүүдө. Каналдагы эң оор жумуш суу агы өтүүчү 223 метрлик тоннельди казуу иштери экенин адистер белгилешет. Тоо тешип өткөн каналдын бийиктиги 3 метр, туурасы 2,5 метр болот. Учурда тоннелдин күн чыгыш тарабынан казуу, күн батыш тарабынан бетондоо жумушу жүрүүдө. Жалпы узундугу 7 чакырым 400 метрди түзгөн Ак Терек каналы ишке берилсе, суу маселесине байланышкан көйгөйлөр чечилет. Атап айтканда Кашка суу, Кош дөбө айыл аймагындагы Кербен шаарындагы айыл чарба багытындагы 1000 гектардан ашуун жерге суу жетет. Түйел азыр күн батыш тарабынан 500 метр казылган. Ал эми күн чыгыш тарабынан бир ай болуп калды азыр. 50 метрден өтүп калдык. Проекттин акырына чейин 2551 метр. Ал 4-чү лотто аталат. Ал жактагы жерлерди казуу, трубаларды коюу жумуштары аткарылып атат. Сатыбалдиев андан ары Алабука районунда Евразиялык экономикалык биримдиктин талабына жооп берген мал союучу жайга баш бакты. Анда күнүнө 100 майда жандык, 50дөн ашуун бодомалды союлат. Күнүнө 40 тонна эт өндүрө алат. Азыркы тапта ички рынокко кызмат көрсөтүп жаткан. Жай алдыңкы күндөрү сырткы өлкөлөргө этти экспорттоо мүмкүнчүлүгүн түзүү аракетинин үстүндө иштеп жатат. Келишим болгондо талап көбөйгөндө кошумча иш күчтөрдү алып туруп, андан көбөйтүрсө болот. Мүмкүнчүлүк бар, линия бар, ага жараша линия бар берип иштесе болот. Бүгүнкү күндө бул эткана ички рынокко иштеп атат. Жергиликтүү эт жеткизүүчү жерлерге союп чыгарып берип атат. Бул ишкана сырткы Евразиялык биримдиктин реестрине кирип атат. Киргенден кийин алармандан келишим болгондон кийин сырткы импорт кылышка толук мүмкүнчүлүк бар. Чаткал районунун аймагында алтын казууга 158 лицензия берилген, бирок учурда алардын ичинен 4 гана компания иштеп жатат. Алардын ичинен Vertex ишканасы жана Кичи Чарат аталышындагы ишкананын ишмердүүлүгү менен облус башчысы жеринен таанышып чыкты. Самая нижняя полка большая, она уже останавливается, обратным уклоном будет идти. Кара Бура ашуусунда жайгашкан Vertex ишканасы учурда алтынды өндүрүүчү чакан фабрика курулушун баштаган. Анда 1000ге чукул жарандар иштеп жатат. Фабрика ишке кирсе, кошумча дагы 130 жаранга жумуш орундары түзүлөт. Бул иштер 2020-жылдары аяктап, пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. В 2018 году был заключен консорциум между... Өткөн жылы Vertex Gold компаниясы менен түзүлгөн келишимдин негизинде ген өндүрүүчү жай ушул жерге курулат. Ал эми фабрика ишке киргенден кийин мында 300 000 тонна ген кайра иштетилип чыгып, анын басымдуу бөлүгү алтынга жасалат. Буга чейин ушул жерден казылган генди Казакстан өлкөсүндө өндүрүп келген болсок, эми ал мүмкүнчүлүк ушул жайда жаралмакчы. Как он сейчас обширно используется в республике. Ал эми алтын жез байытуучу Кичи Чарат аталышындагы ишкананын курулушу 2014-жылы башталган. Ишкана 2019-жылдын май айынан тарта сыноо мөөнөтү менен иштеп баштаган. Быйылкы жылы толугу менен өндүрүшкө берилмекчи. Андан жылына 2 тоннанын тегерегинде алтын өндүрүлөт. Жакында Кичи Чарат компаниясы ишке берүү алдында турат. Курулуш иштери толугу менен бүттү. Ал жерде 400дөн ашуун ушу кыргыз жараны жумуш менен камсыз болгон. Ал эми эти бакыр компаниясы дагы азыр күндө алтын ылгап иштерин чыгарып атат. Андан тышкары чоң фабрика куруу иштерин жүргүзүп атат. Алар дагы 350дөн тегерегинде жумуш орду менен камсыз кылган. Ал эми Завчарат компаниясы азыр күндө курулуш иштери менен алек болуп атат. 2022-2023 жылдары толук кандуу ишке берүү пландалып атат. Кичи Чарат ишканасында алтын байытуучулар 12 саат иштешет, 15 000 сомдон эмгек акы алышат. Бул суммага нааразы болгон жумушчулар айлык маянасын көтөрүп берүү талабын коюшту. Бул гана эмес, бут кийим маселеси дагы бар. Фабриканын үни чыгып баштаган деле бизге айлыгыңарды көтөрүп беребиз деген экен. Фабрика 20 майда үни чыгып баштаган.
жүргөн. Ошондо 1000 сом гана көтөрүп беришкен да булар айлыкта. Анан кийин азыр булар кичине иштезин фабрика. Испытательный сроктон өссүн 2 ай 3 ай деген да. Анан район жетекчиси келип 3 айды 2 айга жылдырып берген. 2 айдан кийин айлыгыңар чечилет деген. Ошол июлдун Пайызга чейин көтөрүлөт деген. ошо чечилген эмес да, белгисиз. Азыр ошол эми июлдун 20-сында баягы договор бүтөт, испытательный срок бүтөт да. Ошондо эми айлык көтөрүп беребиз деле атат. Бирок канча көтөрүп берген белгисиз. Ызычуулар биз иш баштоо кылганда да 500 сом 1000 сом көтөрүп берет. Андан ашык көтөрүп бербейт. Бардык маселелерди мен уктум, протоколго түшүрдүм. Бул мен дагы айтамын иштин жетекчилерге. Эртеге көрсөгөнү жакын ортодо премьер-министр Мухаммед Калышукевич Амылгазиев дегиле. Ал жерде жолугушуу болот. Бул жерде жетекчилер да болобуз. Эң башкысы ишти токтотпой ишти кыла беребиз. Биз могу маселелердин үстүнөн иштейбиз. 2 күндүк иш сапарынын алкагында Сатыбалдиев Жаңы Базар айылынын Чаткал дарыясына курулган көпүрөнүн жана Канышкыя, Айгыржал айылдарын бириктирген көпүрөнүн курулушу менен таанышты. Айыл тургундарынын айтымында бул көпүрө экинчи ирет кайрадан курулуп жатат. Себеби 2018-жылы пайдаланууга берилген, бирок жыл айланбай эле көпүрө кулап түшкөн. Мындан улам каттам токтоп калган. Бул жагдай жергиликтүү тургундар үчүн кыйынчылык жаратууда. 17-жылы курулган. 18-жылы 1 жылга жетпей кайта суу алып кетти көпүрөнү. Алып кыш айып түшүп калгандан кийин дагы акча каралып туруп, дагы курулуп, ушул убакка чейин курулбай туруп. Эми коюлуп калса бул жакшы нерсе болот эле. Элдин тилегени ушу эки жакты байланып турган ушу бүт катнаш ушу көпүрөдө. Айгыржал айылынын, Жаңы Базар айылынын ушу көпүрө менен через ушу автобусда башкасы ушу көпүрөдөн өтөт. Азыр прямо наркы көпүрөдөн кетип калса узак болуп калат, эл биякта кала берет. Андан соң Кыянбек Сатыбалдиев Чаткал районунун эли менен жолугушту. Райондо жалпы 11 айыл болсо, алардын ичинен 7 айылда таза суу жок. Жыйында тургундар жол, жаңы мектепке болгон муктаждык өңдүү көйгөйлөрдү көтөрүштү. Менин күйө турган нерсе ушу фирмадагы балдар. Ошол жерден кен байлыкты, ошол жерде канча проценти мамлекеттин үлүшүнө түшүп атпайбы? Ошол айлыктарын бир көтөрөбү, ушуга так жооп берсеңиз. Мен сен кайрып турам ушул. Мен ыйлаганым ушу мектеп. Канча деген депутат, канча жыл болду. 2008-ден бери иштеген болсом, 2008-ден бери ошону көтөрүп келем. Ошол мезгилде министрлерге чейин барып койгон болсом ошол мектепти. Мына кечеги жылы биздин жаңы жылдын ичинде мына балдарыбыз отурат, өкмөттөрүбүз отурат. Ушул мезгилде, ушул бүгүн жок дегенде дубалы турушуп калыш керек болчу булардын модасы боюнча. Бул жерде папты быйыл бүтүрүп беребиз деп план койгон экен да, мамлекеттик бюджеттен. Мен ошол жалдап окуштун эмесине чалсам, быйыл бүткөнгө планга коюлган бүтөт дейт. 2 ай калды, каяктан бүтөт? Али проекти даяр болбосо, али акча түшпөсө, биз ошо Акташтан 50 километрден тышында. Ооругандар ишерге келип 4-5 күн ичеде алабыз. Кайра баргыча кайра ооруйт. Ушуну көңүлдүн борборуна салып койсоз, сизден сураныч. Чаткалдан башка жерден бардык жерде жолдор асфальт болуп бүттү да, өзүңүз билесиздер. Чаткалдын ушу жол маселесин өзүңүз билесиз. 3 жылдан бери 1 километр жолго да мамлекеттен тыйын берген жок да. Ушу жолдор өзүбүздүн фирмалар эсебинен болуп атат. Анан кийин ушу таш жолду бир айтайын сизге айта турган нерсе, буларга мындай тапшырма коюптур. Жазында бир жол сүрөсүң, күзүндө бир жол сүрөсүң. Башка убакта сүрбөйсүң деп коет экен. Жүрүп болбой калды мына ошол элдердин баары отурдун. Мындан сырткары жыйында аймактагы кен казуу тармагы, аткарылып жаткан иштер тууралуу талкууланды. Анда облус башчысы Токен тармагындагы абалды жөнгө салуу боюнча чечимдерин айрым мекемелердин жана агенттиктердин жетекчилери көзгө илбей жаткандыгын билдирди. Кээ бир органдарды мен айтып өттүм өзүм дагы. Элдер дагы айтып өттү. Бул жерде тиешелүү органдар келип, жергиликтүү бийлик менен кошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Мына 2 жолу расмий биз кат менен кайрылганбыз. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичтин коопсуздук кеңешинде айтылган жана ошондой чечимдер бар эле да. Ошонун аткарылышында бу жерде тегерек столдор болгон. Ошонун келип катышуусуна Рустамов Абдыкалык Токой Чарба айылына чөйрөн коргон агентинин директорун биз чакырганбыз. Ошондой эле Токен энергетика комитетинин төрагасын чакырганбыз. Ошондой эле мына тегерек стол коомдук угу болгон эл менен жолугушуу ишкерлер менен, компаниялар менен, анан эл менен ортосундагы коомдук угу болгон ал жерге да чакырганбыз. Ушундай жерлерге келип коюш керек да. Келип койсо бизге дагы түшүндүрүү иштери жеңилирээк болот. Жергиликтүү бийлик, айыл өкмөттөргө, айыл кеңешинин депутаттарына, акимдерге, областтык өкүлчүлүккө
бизге дагы жеңилирээк болот. Себеби түшүндүрүү иштерин биз кеңири маалымат берсек, кээ бир жерде түшүнбөгөн иштерде адистер жооп берсе, себеби расмий кат берилгенден кийин бул Чаткал районуна өзгөчө көңүл буруш керек. Тогуз Торо мына алтынкен ошол жерде өндүрүлөт. Ага дагы көңүл буруш керек. Ала Бука мына районунда бул нерсеге жетекчилер бишекте отурбай бияка келиш керек дагы. Биз менен чогуу жүрүп, түшүндүрүү иштерин чогуу алып барыш керек. Ошондо кеңири маалымат да болот. Анан баягы митинг же болбосо тополоң болгондо ошол маалда эле көрүнө калбастан, же элдин араачылыгы бышып жеткендей гана келбестен алдын ала иштерин жүргүзгөнү атайын ушул органдар биз менен жергиликтүү бийлик менен иштеш керек.